Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын да ачууланганы кээ бир учурда адам таанылай берет бир маселе боюнча ыңгайсыз абалга алып келет. Мындай тупикке камайт дегендей. Ошондой учурлар дагы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ачууланганы. Бир жолу Сахih Бухариде келет, бул Зайд ибн Сабит радыйаллаху анху риваят. Ихтажара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хужайрatan bi khasafatin aw hasiran. Фахараджа Расул саллаллаху алейхи ва саллям юсалли илейха. Пайгамбар өзүнүн ушу кичинекей бөлмөсү бар эле, ошол жерге кичине бак курма салган ошо корзинка окшош идиши менен кирди дейт, же болбосо бир бойроо менен кирди дейт. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо намаз окуп чыкты дейт. Нафил намаз болчу. Бир топ кишилер болсо артынан ээрчип алган эле. Алар келип Пайгамбарыбыз намаз окуса, аркасынан намаз окуп. Кийин кечкурунда келишти бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга чыккан жок. Күндүзү бир чыкты эле, кийин чыккан жок. Анан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө нафил окуп атат эле, алар сырттан чыгып алып эле кыйкырышты. Эй, фаланча Мухаммад! Чыкпай нафил окуп атат да. Нафил окуп атат, чыккан жок. Анан эшигин такылдатып, кичине таштар менен тык хасабан бап дейт. Şu takıldatkandan Peygamberimiz açulanıp çıktı. Mazala bikum sani'ukum. Bu kılganılar ne degan bu sizlere? Hatta zanantu annakum sayuktab alaykum. Egerde men nafil namazdı sizler menен kayra çıkıp olsam, sizlerge farz bolup kalmasın dep korkup. Sizlerge farz bolup kalmasın. Fa alaykum bis salat, yani an-nafila. Sizler nafil namazды okugula fi buyutikum, uyuңөрдө okugula. Men sizlerge ayttım ele, kayra düşünböyle sizler gelip al. Kayra okula öğretir olmasa, mesela taravih namazda ошондой болгон, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улантпай койгон. Себеп Пайгамбарыбыз корктум дейт. Эмнеге? Силерге фарыз болуп калбасын. Фарыз болгондо кандай? Ким окубаса күнөөкөр болот да. Фарызды аткарбай койсо, нафилдерди окубай койсоң күнөөкөр болбойсуң. Бирок фарызды аткарбай койсо, кандай чоң күнөөкөр. Ошондой мен үммөтүмө оор өкүмдөр келип калбасын, аткара албай тургандай болуп деп. Ошондан коркуп, алар болсо башка. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуусу келгенде сөзүндө, амалында акыйкаттан таюу болбойт эле. Сиздин биздин ачуубуз келгенде бизде баланс кетет. Ошон үчүн үммөткө атайын мисалы Китабул Кады дейт, чечүүчү. Канча соттор болсун, прокурорлор болсун, муфти болсун, казы болсун, шариаттын ушундай чечип аткандар ачууланган учурда чечим чыгарса болбойт. Ачууланып аткан учурда чечим чыгарса болбойт. Чечими дурус болбойт аныкы. Ооп калат. Ачуусу аралашып калган да. Ошон үчүн чечим чыгарган аларга дурус эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Ачуусу келгенде дагы, ачуусу келбегенде дагы амалында акыйкаттан чыкпайт эле. Бизге чоң сабак бу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан чоң сабак. Ачуу келгендечи өзү, ачуу келгенде. Туугандар, адамдын акылы кетет экен да. Кандайдыр бир деңгээлде кетет, толугу кетпесе дагы 10дон 1 кетет, ал сөзсүз эле. Жарымы кетет, дагы катуу ачууланса, толугу менен эле кетип калышы мүмкүн да. Кандай процент бир кетет сөзсүз. Ачуу келгенде акыл кетет. Акыл кеткенден кийин шайтан келет. Шайтан келгенден кийин бардык иши бузулат. Ошон үчүн бирөө аусини я Расулаллах, Аллахнын элчиси мага бир осуят айтпайсызбы дегенде, ла тагдаб, ачууланба деген. Дагы келгенде мага осуят айтпайсызбы, ла тагдаб, ачууланба. Ла тагдаб, ачууланба. Кайра. Демек туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу ачууланган учурда дагы сөзүндө, амалында акыйкаттан чыккан эмес. Айтат Ибн Аббас разияллаху анхумадан, Муснад Ахмадтан келет, Пайгамбар айткан: "Аллиму ва яссиру, аллиму ва яссиру" 3 жолу айтты. Үйрөткүлө, жеңил кылгыла, жеңил көрсөткүлө, файдага деп. Кадипта фаскут, ачууланып калсаң, эми унчукпа. Кала хасаласан, ачууланып калсаң, унчукпа. Качан ачууландыңбы? Эң жакшысы унчукпай коюш керек экен. Ачуу келди да. Мен дагы сүйлөсөм, ана ачуусу келди, ал дагы сүйлөсөм, көтөрүлө берет экен да. Шайтан көтөрө берет экен. Ошон үчүн ачуу келгенде эң жакшысы тилди тартып унчукпай коюш керек экен. Унчукпай коюш керек экен. Биринчиси.
Унчукпай койду эле талак берген жок. Унчукпай койду эле тилде жүрген жок, жаман нерселерди айтып жүрген жок. Унчукпай койду, баледен кутулду да бул. Өтө көп баледен кутулду. Ошон үчүн айтат, ушундай сөздү айтпаган, кийин кечирим сураганга мажбур боло турган. Не кереги бар ушундай сөздү? Айтат бул. Мусулман данышман адам ушундай сөздү сүйлөбөйт дейт, артынан кечирим сурай турганга мажбур боло турган. Алдын ала эле жөнүндө зачем? Суроо айтпай эле койду да. Көбүнчө азыр мынакей ачууланганда болор болбогон дүйнө үчүн ачууланып, тилинен ажырашуу, талак жана башка чыгат. Жок, ачууланганда биринчи иш сүйлөбөш керек экен да. Акырын анан бул температурасы түшөт. Температура түшөт го, анан сүйлөй баштайт. Экинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуу келгенде отур деген. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк эмне кандай, дагы эле сүйлөгүң келип атат да. Анда отура кал. Отуруп сүйлөш. Туруп сүйлөшпө, отуруп сүйлөш. Отуруп сүйлөгөнгө дагы эле ачуу кетпей атса, анда жатып алып сүйлөш керек. Мен да жан баштап жатып, ал да жан баштап. Мындай карасак, субханалла, бул пайгамбарыбыздын сизге бизге берген нусха. Оңолуу нусхасы. Ачууну кетирүү нусхасы. Алланын тарабынан келген таалим. Жөнөкөй эмес да. Башка нерсе менен кетирүү мүмкүн эмес да. Канча ачууланганды көргөнбүз. Бири-бирине тиги чыны менен башка койгондор деген. Ой, ачууланган адамдар атып салып атпайбы бири-бирине? Жокпу? Биз азыр кече космостон түшкөн жокпуз го. Жашап атабыз ошо эл менен чоң эле. Мына маршруткаларды канча жолу көрдүм. Ой, токтотуп, мынандай кылып, сөгүп, эшикти ач, даң, баары ачуудан го. Мушташа кетсе эле го, мейли эми. Тиги арматурасын көтөрүп чыкса, бул пистолетин көтөрүп чыгып. Баары ошо ачуулангандан. Ачуулангандан болуп атат го. Кийин эмне болду? Тигинси өлдү, тияка кетти, бунусу түрмөгө кетти. Бунусу өлдү, кабырга кетти, бунусу түрмөгө кетти. Bunun үй бүлөсү ыйлап атат, bunun үй бүлөсү да ыйлап атат. Буга дагы күнөө, буга дагы андан ашыкча күнөө. Бир адамдын каны төккөн кыямат күнү канча берет буга? Бу дүйнөдөгү киши мени түрмөгө түшүп калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл мейли. Бул менен ахирет алып кечирилбейт да ал менен. Адамдын өлтүргөн адамдын каны оңой деп атасың. Мусулмандын бир тамчы каны 7 жер 7 асмандан жогору турат. 7 жер 7 асмандан. Тирмизи шерифте келет, хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аллага жеңилирээк деген. 7 жер 7 асманды талкалап коюу, муну. Талкалап коюу жеңилирээк бир мусулмандын бир тамчы канына караганда чыдай албайт. Мунун канын төгүп өлтүрүп атат. Балдары жетим жана башка. Кандай болду бу? Демек туган, буда бизде алхамдулилlah китебибиз бар. Ушуну түшүндүрүп берген пайгамбарыбыз бар. Алла субханаху ва таала берген динибиз бар. Бардык маселе чечилет бул жерден. Ар бирибизге керек. Ойлобоңуз, мынага керек деп отура бербең. Мага керек деп угуңуз сабакты. Мен тияктан угуп атабы, башка жактанбы, онлайнбы, башка, ушу мага керек деңиз. Аял болсун, кыз болсун, эркек болсун, аксакал болсун, чоң болсун, кичине болсун. Баарыбызга керек. Мага керек, мен үй бүлөмө керек, мен чөйрөмө, досторума керек. Ачуулана турган иште ачууланбаган, Hazreti Umar айткан бул шайтан деген. Адам баласы ачууланат. Балаңыз туура эмес нерсе кылып койду, кызыңыз туура эмес нерсе кылып койду, досуңуз кол алдыңда иштегениңиз туура эмес нерсе кылып койду. Ачуулануу болот. Ага да ачууланбасаң да, кандай ал? Аны эшек деген тоюст. Ачуулангандан кийин кечирбеген ошо шайтан деген. Ачуулана турган нерсеге ачууланбаса ал неге? Эшекке баары бир экен да. Үйүндөгүлөр жылаңач болуп кеттиби? Намаз окуйбу, арак ичип атабы, ичпейби, карта ойнойбу? Эшекке баары бир экен да. Баары бир экен да канча. Зына болуп атабы, эмне болуп атат, каяктан таап атабы, эмне ичип атат? Баары бир экен да. Hazreti Umar айткан. Ачуулана турган ишке ачууланбаса, ал эшек экен деген. Эгер ачуулангандан кийин кечирбесе, ал шайтан экен деген. Эшектен ham жаман ал. Ал эшектен дагы жаман ал. Демек ачуулангандан кийин аялыңызды кечирип коюң. Эмне болду?
Балаңызды кешіріп қойыңыз, қызыңызды кешіріп қойыңыз. Ашуланыңыз, бол. Досыңды кешіріп қой, бол. Қошынаңды кешіріп қой, жана башқа. Демек, бұл жерде азырқы мынау жөнөкөй емес, өзгөчө, субханалла, азыркы заманда нервтер жука болуп калган, болор нерсеге атырылып калган учурда туган бизде иман сактап калат. Имандан башка биздин ахиретибизди, дүйнөбүздү сактап кала турган нерсе жок. Ол имандын бутактары ушул, ачууланба. Ачуулан жутайын, ачуун жутайын. Вал кадиминен гайд. Куранда Алла Таала таква адамдары сыпаттарын айткан, ачууларын жуткандар деген. Бейишке кире турган таква адамдары сыпаттарынын бири кадиминен гайд. Ачуусун жуткандар. Вал афина анин нас. Адамдарды кечирип тургандар. Андыктан баарыбызга керек бул. Баарыбызга керек. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай чечишейли. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай иштешейли. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай жашашайлы. Кудай кааласа, иншалла, биринчиден өзүбүздүн нервтерибиз да сак болот, жүрөктөрүбүз да сак болот. Канча адамды көрдүм, ачууланып ооруп калган да. Өзү ачууланып эле ооруп калган. Давлениясы көтөрүлүп кеткен. Талмасы кармап калган. Жүрөгүнөн инфаркт, инсульт, ар нерсесин кармаган. Ачуулангандан. Ачууланганы менен жакшы болобу жок. Чынын сындырып алды. Канча ачуулансаң да кайра бүтөлбөйт ал. Чыны сынды. Сынды. Канча ачууланайлы ал бүтөлүп калбайт. Сынганга чейин жолдома айтып, талим берип, эскертип, айтып коюш керек. Калган Алладан тагдыр болду. Ачуулангандан кажет жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала сактап койгон бардык ушундай ачуулануунун жолдору түрлөрүнөн пайгамбарыбыздын ачууланганы акыйкаттан чыгарбайт эле жана i'tidal, камал i'tidal дейт. Ортото жолдогу адилеттүү, туура жолунан сөзүндө да, амалында да чыкпайт эле. Абу Дауд шарифте риваят бар. Абдулла ибн Амр радиаллаху анхумадан айтат: "Кунту актубу кулла шей асмауху мин Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям уриду хифза." Бул Абдулла ибн Амр радиаллаху анху пайгамбарыбыздан эмне нерсени уксачы, ошону жаттоо ниетинде жаза берет эле да. Жаза берет эле. Ва қалу атактубу кулла шей тасмау. Андан кийин фанахатни Курайш. Курайш мени тыйып койду. Сен пайгамбардан ар нерсени уккан эле жаза бересиңби деди да. Жаза бересиңби? Мен Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям башар. Бул адам да бул деле. Так, ятакалламу фил гадаб ва рида. Ачууланганда да сүйлөйт. Адам болгондон кийин разычылыгында да сүйлөйт. Демек, ушунун бардыгын сен жаза бересиңби деди да. Так. Фамсакту анил китаба. Бул айтат, мен жазганды токтоттум дейт. Туура айтат булар. Бул адам да кээде ачууланат, кээде разы болот. Разы болгондо да сүйлөйт, ачууланганда да сүйлөйт. Демек, ачууланганда сүйлөгөндө туура эмес сөздөр болот. Ошонун баарын жаза берем деп. Фадакату залика лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Мен ушу нерсени пайгамбарыбызга айттым дейт. Мен сиздин баардык нерсеңизди жазат элем, жаттоо максатында. Курайш мени токтотту. Не деди? Адам баласы болгондон кийин ачууланганда дагы, разычылыгында да сүйлөй берет. Ошондуктан сен жазба деп. Ошонтип жазбай калдым деп. Пайгамбарыбыз фааума би исбаихи иля фи. Пайгамбарыбыз мындай көрсөттү жүзүнө. Оозуна көрсөттү, ишара кылыпчы. Факала айтты. Уктуб, жаз деди. Фаваллади нафси бияди ма яхруджу минхи илля хак. Сен жазгын. Менин жаным анын колунда болгон Аллага ант ичип айтып коеюн. Мына жерден акыйкаттан башка сөз чыкпайт деди. Ал ачууланганы болобу учуру, разычылыгы болобу, сөз чыккан болсо хак гана сөз чыгат. Ак сөз гана чыгат, акыйкат гана сөз чыгат. Сен жазганды уланткын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан тилинен кандай гана абалда болбосун, ачкабы, душмандар кол салганда, чабуу салгандабы, кыжалатчылыктабы, уу беришти, сыйкырлашты, кандай гана болбосун, пайгамбарыбыздын тилинен хак гана сөз чыккан. Ошондой өтө оор абалдарда, кыйын абалдарда дагы адам баласы путуна тура албай кала турган ушундай сыноолордо дагы вама янтиqu анил хава ин хува илля вахю юха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям напсы каалоосунан эч бир сөздү сүйлөгөн эмес, эмнени сүйлөсө вахийден гана сүйлөгөн. Аллахнын тарабынан келген вахий гана сүйлөгөн, тилинен вахий гана чыгат эле. Ошон үчүн Абдулла ибн Амрга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ишарат берип атат. Сен жаза бер, мынал жерден
haq qana söz chiqqan, haq qana söz chiqadi. Bir rivoyatda Darimiyning rivoyatida uktub fa vallazi nafsi bi yadihi ma kharaja minhu illa haq. Amurunqida ma yakhruju minhu illa haq. Bu yerden haqiqat qana söz chiqqan, haqiqat qana söz chiqadi. Haqiqatdan söz boshqa chiqmaydi, haqiqatdan söz boshqa chiqqan emas degan so'z bor. Chiqqan emas dag'i, chiqmaydi dag'i.